Алманын ээсин издеген жигиттин окуясы. Бир күнү жигит дарыянын жээгинде дарат алып жаткан эле. Сууда агып бара жаткан бир алманы көрөт. Дарат алып болуп, сууда чирип кете турчу бул алманы алып жейт. Бирок түкүргөндө кан түкүрөт. Бул убакытка чейин мындай абалга туш келбегендиктен түкүрүгүндөгү канды дал ушул жеген алмадан улам болгондугун божомолдойт. Жегенине өкүнөт. Алманын ээсин таап, кечирим сурап, ыраазычылыгын алуу үчүн дарыяны бойлой басат. Акыры барып жеген алмага окшогон алма бака туш келет. Ээсин сурайт. Бул заттын абдан жоомарт, жакшылыктуу адам экендигин, жада калса бактагы алмаларды түгөл жыйнап алып кетсе да эч нерсе дебей тургандыгын, бир алма үчүн убара тартуунун мааниси жоктугун айтышат. Буга карабастан алманын ээсин таап, окуяны түшүндүрүп, же акчасын алуусун, же акысын адал кылып ыраазы болуусун суранат. Алма бактын ээси бул жаш жигиттин абалын карап, такыбалуулугунун чын жалган экендигин билиш үчүн мындай дейт. Жеген алмаң үчүн эмне бере аласың? Алтын, күмүш, эмнем болсо берейин. Мен алтын, күмүш каалабайм. Бирок эгер кыяматта сага доочу болумду каалабасаң, сага бир сунушум бар. Аны кабыл кылышың керек. Сунушуңуз эмне? Орундай турган болсоң айтайын. Исламиятка туура келсе орундай алам. Сокур, дүлөй, тилсиз жана буту колу шал болгон бир кызым бар. Аны менен үйлөнүүгө макулдук берсең, ошондо гана бул алманы сага адал кылам. Сабит хазиреттери акыретте кул акысы менен кетпөө үчүн бул сунушту кабыл кылат. Нике той даярдыктары көрүлөт. Сабит хазиреттери биринчи түнү бөлмөгө киргени менен чыкканы бир болот. Дароо кайнатасына жүгүрүп барып, ата, бул жерде бир жаңылыштык бар сыяктуу. Бөлмөдө сиз айткан сыпааттагы кыз эмес, таптакыр башка бирөө отурат, дейт. Кайнатасы күлүмсүрөп, балам, ал менин кызым, сага адал болгон кыз. Мен сага аны сокур деп айткан болсом, ал эч качан арам нерсе көргөн эмес. Дүлөй деген болсом, ал эч качан арам нерсе уккан эмес. Тилсиз деген болсом, ал эч качан арам нерселерди сүйлөгөн эмес. Шал деген болсом, ал эч качан арам жерлерге барган эмес. Бар эми, адал жубайыңдын жанына бар. Аллах Таала мубарак жана бактылуу кылсын. Мына ушул үйлөнүүдөн башкача айтканда, ушундай эне атадан имам Азам Абу Ханифа дүйнөгө келген экен.